машина түшүп күйүп кетип, 2 адам күйүп кеткен ушул жерде. Бул Баткен Кара-Токой жолу. Жол жээктерин сел алган учурда 3-4 метрге чейин тереңдикте чуңкур пайда болуп, адам өмүрүнө кооптуулук күчөйт. Буга чейин жолдо бара жаткан унаа түшүп кетип, ичиндеги 2 адам толугу менен өрттөнүп кеткенин жергиликтүүлөр айтышты. Азырда ошондой эле кооптуу абал жаралганына карабай, жолдун абалын көзөмөлдөгөн эч ким жок дешет. Жол бул көп жыл болду да. Уже тамтыгы чыкканга жамала өрүп, жамактар уже жамакка жетип калды деген деңгээлге жетти да. Ушул эми көрүнүшү азыр көрүп аткандарыңардай мына кечеги сел дагы мындай кылып туруп көп жерлерди алып кетип, жар кылып таштап, уже биздеги каттамдын эмесини ушунчалык деңгээлге чыгып койду да. Мынантип сел алып бардык жок, селде бузулуп жатат. Бир жака зарыл жөнөйүн десең машиналар бузулуп токтоп калат, маршруткалар жакшы жүрбөйт, саатка жетпей калып атабыз. Бияка дагы, ал жака дагы. Анан маршруткаларга өтө кыйын болуп атат. Жеңил машиналар эми жүрө албай эле калды бу жерде. Нурланбек Тускараев район борборуна жол алып, унаасы бузулуп калгандыктан орто жолдо калганын айтат. Жолдун абалы кандай гана унаа болбосун тетиктерин жарактан чыгарып, ара жолдо калган күндөрүм буга чейин да көп эле болгон дейт. Бул эми бир эле көрүнүш. Мындай акыбал күндө жок дегенде бир 2-3 болуп турат. Мен эле эмес, бул биздин айылда көп жашоочулар бар. Көп адам каттайт. Кээ бир таксисттер каттайт. Баткен шаарына барып келип иштегендер бар. Айла жок, биринен качсаң бирине өчөсүн. Акыркы күндөрү вообще эле биз жакка көңүл бурулбай койду чоңдор тарабынан. Ушу биздин жолду карап берсе жакшы болмок. Ушул жолдон күнүгө жок дегенде бир жол өтөбүз. Кээде 3-4 жол өтөбүз. Жолдун акыбалы мышыгыйлай турган болуп, силишкөн эле кыйын болуп калды. Бир кадактан качсаң, экинчи кадактан качсаң, үчүнчү кадакка түшөсүң. Машина ходой кетат, болон жарасың, жүк менен келгенде силишкөн эле бир барып келгенде бир болон кетет. Өткөн кылымдын 80-чи жылдарына чейин курулган 30 чакырым Баткен Кара-Токой жолу 2019 жылдан тартып каралбай калган. Ага чейин жыл сайын жамоо иштери жүрүп келген. 45 жыл ичинде тамтыгы чыгып, жамаганга да жарабай калганын жолчулар айтышты. Жаңы жол курууга сунуш берилсе да жооп жок дешет. Негизи бул жол өзүнүн кызматын өтөп бүткөн бүгүнкү күндө. 40-45 жыл болду бул жолдун салынганына. Ямышныйга өзүңөр көргөндөй кээ бир жери жарайт, кээ бир жери жарабайт, эскилиги жет. Өзүнүн мөөнөтүн өтө бүткөн да бул жол. 30 км аралыктагы жол бардыгында. Биз жылда сунуш беребиз. Анан мүмкүнчүлүккө, бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша акча каралып, кезектеги ремонттор жүрүп келатат. Кезинде тургундар Баткен Кара-Токой жолу аркылуу Өзбекстандын Сох анклавын аралап, өлкөнүн башка аймактарына, Бишкек шаарына да барчу негизги каттам болгон. Ош-Баткен Разаков жолу ишке берилгенден кийин бул жолго көңүл бурулбай калган. Учурда Баткен районунун Суу башы, Дара, Кыштут айыл өкмөттөрүн район борбору менен байланыштырчу негизги жол. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.